Нияз Абдыразаков, ырчы. Айрымдар унага карап мамиле кылышат. Ырчы Нияз Абдыразаков темир тулпары менен тааныштырат. Мен үчүн унанын үлгүсү маанилүү эмес. Эң башкысы бузулбаса болду дейт ал. Нияз мырза, кандай айдоочу техника сырларын канчалык деңгээлде билет, баарын өзү айтып берет. Нияз, салам, канча убакыттан бери рулда жүрөсүң? Кичинекей кезимден бери эле унаа айдап жүрөм. Биринчи унаа боюнча айтсам, 17 жашымда байкем Ильяс Абдыразаков өзүнө жаңы унаа алып, айдап жүргөн Марк 2 деген унаасын мага белек кылган. Оң рулду сонун унаа болчу. Шаарда айдап үйрөнгөм. Айдоочулук тажрыйбам 10 жылдан ашып калды. Кайсы үлгүдөгү унаалар жагат? Унаа тандабайм. Бузулбай жакшы жүрсө эле жетиштүү. Япониядан чыгарылган унааларды баалайм. Алар көп каприз көрсөтүшпөйт. Эмне үчүн Subaru Legacy? Быйылкы жылдан баштап 2008-2014 жылы чыккан унаалар өлкөгө киргизилбейт деген мыйзам кабыл алынып калбадыбы? Былтыр 2020 жылга чейин үлгүрүп калалы деп Европадан унаа ташыган досубуз менен байланышкам. Suzuki Vitara деген үлгүдөгү унааны андан тандаган элем. Мен алгыча башка бирөөгө сатылып кетиптир. Жаңы жылга 2-3 күн калганда буйртма берейин десем, бул жака келгиче 10 күндөй келет. Жетишпей калмакмын. Анан алар бир машина бар көрчү деп азыркы унаамды көрсөтүштү. Карасам техникалык абалы жакшы экен. Кыймыл берүүсү, коробкасы механика, газ, бензин менен жүрөт. Honda Fit сыяктуу бензинден аз ичет экен. Унаа адамдын статусунан кабар берет деп ойлойсузбу? Кимдир бирөө үчүн кабар берсе керек. Мен үчүн жумушумду жеңилдеткен техника. Адамбыз да кымбат унаага кызыга беребиз. Мага да бул унаа башында жаккан эмес. Мурда деле ушундай айдабадым беле деп кыйылгам. Бирок алганыма өкүнгөн жокмун. Жакшы унаа экен. Көңүлүм көнүп калдым. Акча болгондо мындан жакшысын да аларбыз. Унаанын техникалык өзгөчөлүгү боюнча түшүнүгүң барбы? Өзүм оңдой албайм. Бул унааны да келгенден бери эч бир оңдой элекмин. Көптөн бери айдалбай калып турган унаа экен. Болгону дөңгөлөктөрүн желдеттим. Жол тандабас унаа айдап баратсаң айдоочулар жол бошотуп беришет деп калышат. Чын эле ошондойбу? Кээде байкемдин жол тандабасын айдап калам. Чындыгында ошондой. Жол бошотуп беришет. Бир четинен чоң унааны сүзүп алсам кантип төлөйм деп чочуласа керек. Коомдук транспорттарда жүрүп каласыңбы? Көптөн бери жүрө элекмин. Алматыда иштеп жүргөндө коомдук транспорт менен жүрчүмүн. Ал жакта сени эч ким тааныбайт да. Бишкекке келгенден бери жеке унаада жүрөм. Жол эрежесин бузуп алган учурлар көп болобу? Албетте болот. Кээде байкабай каласың. Биздеги жол эрежелери бат-баттан алмаша берет. Бир күнү башка, эртеси башка болуп. Кээде каттуу келатып токтото албай калам. Мойнума алам. Атайлап бузган учурлар да болгон. Бирок шаардын ичинде эмес. Анан бир айда канча айып пул келип жатат. Камера коюлгандан кийин мурдагы унаама 2000 сом айып пул келген. Кырсык каш кабактын ортосунда дегендей жол кырсыгына кабылган учурлар болобу? Кудай сактасын, өзүм унаа айдап баратып кабылган эмесмин. Кичинекей кезимде таксиде баратып кабылгам. Дагы бир жолу бир унаада баратканда башка унаа капталдан келип сүзүп алган. Жол эрежесин сактабамдыктан башка жол кайсы экенин айырмалап билбегендиктен жол кырсыктары көп болуп жатат. Айдоочулук тажрыйбам көп болгонунан жол эрежелерин жакшы билем. Автомектепте окуп жатканда алгачкы сынактан өтпөй калганыма ызаланып, кийин жакшы окуп үйрөнгөм. Ылдамдыкты сүйгөн айдоочулардансыңбы? Унааны жогорку ылдамдыкта айдаганын жагат. Мурда аябай катуу айдачумун. Азыр корком. Эң жогорку ылдамдык азыр мен үчүн саатына 140 чакырым. Унаада түнөп калгансыңбы? Ооба, көп эле болот. Гастролдорго чыкканда сууктуу үйгө киргенден эринип унаада түнөп алам. Унааңды кантип эркелетесиң? Эркелетпейм деле. Жуугандан кийин карап туруп, менин машинам сонун эле турбайбы деп коем күлүп. Досторум унааң жагат, өзүм эле сатып алам го деп калышат. Мырзалар айымдарга караганда унааларына көбүрөөк көңүл бурушат деп айтып калышат. Менин ошондой досторум бар. Күндө жууп айдашат. Кыздар жигиттин кандай экенин унаасын карап эле билип алабыз. Унаасы таза болсо демек өзү да таза экен деп эсептейбиз дешет. Мен деле ошондой экенмин. Унаң таза экен. Жаңы эле жуудурдум да. Карантин маалында көңүлүм жок, жууган эмесмин. Сыртта аябай кирдеп топурак болуп кетти. Досторумдун баары сага кор болгон кайран унаа деп кейип жатышты. Унаанын үлгүсүнө карап мамиле кылган адамдарга кезиктиң беле. Айрымдар ырчылар укмуш унаа айдашат деп ойлоп алышат окшойт. Жолугушо ушул унаа менен барып калсам ушул элеби дегенсип мамилеси өзгөргөнүн байкап калам.
Унаада жүргөндө ыңгайсыз учурлар болобу? Менин унаамдын коробкасы механикалык эмеспи? Жумуштар күчөп тартканда кээде тыгында туруп каласың. Ошондо телефонго алаксып, ылдамдыкты алмаштырганга жетишпей жүдөп калам. Башкысы жакшы эле. Рулду башкарып баратып да телефон карайсыңбы? Бул кооптуу да. Аныңыз туура, бирок кээде караганга туура келип калат. Карабайм деп калып сүйлөгүм келбейт. Убактыңызды бөлүп маяк куруп бергениңизге рахмат. Жолуңуз шыдыр болсун. Маалымат булагы Супер Чекит KG.